Чыпар айымдын чынында бул жерде өтө эмгегим күчтүү экенин көрүп атасыз да, анан кийин өзүм кылган жокмун бул эмгектин баарын. Мен жардам алып туруп анан кийин ушу ийгиликке жетип атам деп айтып атпайбы да. По порядку как раз айтып кеттир да. Аябай сонун ийгиликтерди жараткан командада өтө күчтүү лидерлер менен чогуу өсүп келе жатат да. Назгуля Капаровна вообще шикарный, вообще сонун лидер да, чынында. Анткени өзү жан дүйнөсү таза болгон үчүн ошо чоң команданы түптөп, ошо чоң командасына да сонун билимдерди бере алды да. Азыркы күндө өтө күчтүү команданы жетектеп келатат. Алтын мама статус бронзовый директор, вот уже Кудай буйруса, серебряный директорга аттанып келе жаткан адам да. Уже миллион точно да. Жана буга чейин маркетинг планда көрсөтүп бердик да. Мына жакынкы күндө Кудай буйруса 3 миллион 600 миң, то есть 3 миллион 600 миң сомду алам деп дайынданып турган биздин 5 минут серебряный директор статусунун ээси. Уже, я не знаю, рекордсмен, как хотите, так и называйте. Мындай семимильными шагами ийгиликтерди жаратып келе жаткан күчтүү лидерибиз, ичинде энергиясы да ушунча күчтүү болгондуктан, билими күчтүү болгондуктан, азыркы күндө цифраларды жакшы билгендиктен, жакшы көргөндүктөн ушу жерден цифраны аябай жакшы жеткире алган биздин күчтүү лидерибиз. Тоже командасында жөнөкөй адамдар эмес, именно люди с ограниченными возможностями болгон адамдарды жетектеп, азыркы күндө чоң ийгиликтерди жаратканга жардам берип келе жаткан адам. Уже без 5 минут золотой директор намынын ээси, жана ошондой эле 6 миллион алам деп турган биздин без 5 минут золотой директор статусунун ээси Алтынай Мамасадыковна. Рыскүл Шаиповнага вообще тоже ушунча өзү мындай жош, назик, внутренний стержень ушунча күчтүү да. Командасы тоже аябай күчтүү адамдарды, мугалимдерди, врачтарды өтө мындай командасына жакшы өстүрүп, азыркы күндө чоң команданы түптөп, тоже баттан эле семейный бизнес аркалап келе жаткан биздин күчтүү лидерибиз. Тоже уже без 5 минут золотой директор статусунун ээси, жана ошондой эле канча алат дедим? 6 миллион алам азыр деп турган биздин күчтүү лидерибиз Рыскүл Шаиповна. И Азада Душанбековна, это эжем да, короче. Өтө күчтүү, өтө харизмасы күчтүү. Анан эле играючи, ошо бизнести играючи, күлүп эле жасап келе жатат азыркы күндө. Но зато көрүп атасыздар, кандай лидерлерди артынан ичип келе жатат да. Кандай адамдардын жашоосун өзгөрүшүнө, мировоззрениясын өзгөрткөнгө салымын кошуп келе жаткан биздин күчтүү лидерибиз. Биз чүйдөн болобуз, көп мактанбай эле коелу. Без 5 минут тоже мына золотой директор болом. Мен дагы 6 миллионду алам деп турган адамыбыз Азада Душанбековна. Жана ошондой эле ошо адамдарды топтоп ошол жака чакырып, баарын көрө билип, мен ушул адамдардан лидерлер чыгарам, мен ушул адамдар лидер экенин билем деп турган. Буга чейин сиздер көрүп таанышып калдыңыздар. Без 5 минут бронзовый директор статусунун ээси Асыл Көчкөнбаевна. Конечно, азыркы күндө ошол жерде турган адамдардын шефи баарын ошол жерде жардам берип, колунан келишинче аракетин салып, колунан келишинче советтерин берип, өстүрүп, көрсөтүп, жаңы бир нерселерди бергенге аракеттенип келе жаткан. Жана буга чейин да айтып кеттим, промоушнне чоң регионду жетектеп келе жаткан. Ошол жерде отурган почти көбүнчө адамдардын аплайыны без 5 минут. Тоже золотой директор, 6 миллионду алам деп турган адам Фатима Жумановна. Күнүңүздөр менен кош келиңиздер. Сонун жерге келдиңиздер демекчимин. Биринчиден бул ден соолук, экинчиден бул финансылык эркиндикке, финансылык ийгиликке жеткенге аябай сонун жер да. Чыпар эже, мен командамда эң күчтүү адам, эң күчтүү лидер.
көргөч аябай чоң да, мындай айткандачы, именно бир статусуңуз кут болсун. Мындай айтканда бул даже двойной эмес, тройной да, 3 место менен келген. 3-үчү место жолдошу, Максат байке ал уже топту жаап директорго келатат мынакей. И уже мына Жапарин өзүнүн экинчи местосы да, ошо үй бүлөлүк 3 место дагы балдардын местолары бар, бул салада жаап. Аябай сонун ийгилик Жапар же, адам кубанып, аябай сонун кубандык, действительно, аябай сонун. Бул действительно, видите, аракет кылсаң берекет деп коет го, действительно, мынакей Жапар же действительно тынбайт. Болгон Кыргызстандын региондордун баарын кыдырып, ушу айыл жергесиндеги кыштакта деп тоодо жаткандын баары ушу ден соолук алсын, финансылык эркиндикке чыксын деп ар бир адамга ушул мүмкүнчүлүктү жеткизип жүргөн адам, аябай өжөр, көргөч адамсыз. Сиз менен аябай сыймыктанабыз, сыйлайбыз, урматтайбыз, аябай жакшы көрөбүз. Кааларым ушу сиз эми командаңыз менен буюрса ушинтип аттап уттап учуп эле корона амбассадор болуп 240 000 сомдук пенсиянын ээси болуңуз иншаллах. Аллах насип болот. Бараңкы буюрса 720 000 болот да, сиз. Экинчи тышныңга кирип саңат. Жапар ушундай өжөр кыз, баарыбыз эле билебиз, командасын өзүнчө бир системага салып койгон да. Ал деле сиздердин эле колуңуздан эле келет. Кантип кылып атасың деп любой ушул жерде турган кишилерден совет сурасаңыздар болот да. Өзүнчө мынакей команда өзүн системага салып азыр баары региондо жүрөт деп атпайбы? Бул жакта Бишкектегилер эле келди да. Ошол ал калай бергиле. Айтып атам, ушу максаттар үчүн эле ушунун баары жабылып атат деп. Ушу максаттын колдосу аябай күч. Чын эле максат деле маркетингди окуйт, баары мотивацияда сонун билет. Аялдар бир жака барсак, мынтип айтышат да, эми аялдар эмоция менен кире бересиңер дейт да. Жолдошун көргөндө, ушу максатты көргөндө, эгер эркектер бул бизнесте жүрсө дейт да. Ошон үчүн байке сиз да кошулуп, чогуу семейный бизнес болгон аябай сонун да. Башында меники деле топту жаба албай, анан жолдошум кошулганда эми сразу кеткен да. Ошон үчүн антип неметпейли, башынан эле баштаңыздар чогуу. Командасында да ушундай семейныйлар аябай көп да, Жапарамызда. Үстүндөгү апайы кандай болсо, астындагылар да ошондой болот. Командасының өзүндөй болуп эле статустан статус жаба берсин, армия топ менеджеров, бронзовый директорлор кылып, анан кийин ошол 3 местон тең бул жерден коронаны жаап, балдардын келечегин көрөт. Сен татыктысың. Рахмет.